Hello, сиздер менен окутуу. Бул биздин Elementary 1 деңгээлибиздин кезектеги сабагы модалдык этиштер темасынын уландысы. Эсиңиздерде болсо өткөн сабакта биз Ken жана May модалдык этиштер менен таанышканбыз. Бул сабакта ошонун экинчи бөлүмү should жана have to модалдык этиштер менен таанышабыз. Анда эмесе сабакты баштадык. Сиздер менен муну бул жактагы сүрөткө көңүл буруңуңуздарды суранам. Төмөнкү сүрөттө мугалим окуучуларына эрежелерди түшүндүрүп аткан экен. Сабакка кечикпей келүү зарыл, башкалардын сөзүн бөлбөө керек, телефондордун үнүн өчүрүү керек дейт. Байкасаңыздар, бул жакта атайын акка калыңга боелгон келүү зарыл, бөлбөө керек, өчүрүү керек деген атайын тыюу салып турган этиштер бар экен. Мындай тыюу салуу же эрежелерди айта турган этиштерди англис тилинде кантип айтабыз деп атсак, дал ошол should жана have to модалдык этиштери жардамга келет экен. Башкача айтканда modal verbs should and have to. Өткөн сабакта айткандай эле модалдык этиштер булар негизги этиштин жанына туруп алып, аларга кошумча маанини кошуп турган сыйкырдуу сөздөр экен деп айтканбыз. Бүгүнкү сабакта дал ошол should жана have to модалдык этиштер менен таанышабыз. Should бизге кылуу керек деп которулса, have to кылуу зарыл, абзел жана башка ушундай сыяктуу которулат экен. Кеттик анда эмесе биринчи should модалдык этишинен баштайлы. Should модалдык этиши бизге кеңеш берип атканда, бирөөгө сунуш кылып атканда же биз өзүбүз туура деп эсептеген нерсени башкаларга айтып атканда колдонот экенбиз. Мисалы, you should work. Сен иштешиң керек деп. Бул жерде should модалдык этиши керек деп которулду. Байкасаңыздар, work иштөө негизги этиштин жанында турат экен. Эми бул should модалдык этиш менен сүйлөм түзгөндү үйрөнөлү. Эсиңиздерде болгондой сүйлөмдүн бизде 3 түрү бар: жай сүйлөм, терс сүйлөм жана суроолуу сүйлөм. Колдонулушуна чогуу көз салалы. Мисалы, he should buy bread. Ал нан сатып алышы керек дейт. Бул жакта байкасаңыздар, негизги этиш бизде to buy, сатып алуу, анын жанына should модалдык этиши кошулду дагы сатып алышы керек деген талапты түшүндүрдү. Эгер ушул эле сүйлөмдү биз терс сүйлөмгө кое турган болсок, анда терс сүйлөмдө терс бөлүкчө not кошулат экен модалдык этиштин жанына. Анан ал нан албашы керек деген сүйлөм англисче he should not buy bread болот экен. Азаматсыздар, кеттик анда эмесе ушул эле сүйлөмдү суроолуу формага коюп көрөлү. Суроолуу формага коюш үчүн биз модалдык этишти сүйлөмдүн башына чыгарат экенбиз. Ошондо ал нан алышы керекпи деп сураш үчүн should he buy bread деп сурайт экенбиз. Модалдык этиш эсиңиздерде болсун, сүйлөмдүн башына чыгарылат экен. Азаматсыздар, дагы бир мисалды карап туруп алган маалыматты бышыктап алалы. Экинчи мисал, we should stay. Биз калышыбыз керек дейт. Stay деген бул жерде негизги этиш калуу. Ал эми should анын жанына кошулду дагы калышыбыз керек деген талап, эрежени түшүндүрдү. Ушул сүйлөмдү терс формага кое турган болсок, баягыдай not терс бөлүкчөсү жардамга келет экен дагы. We should not stay. Биз калбашыбыз керек деген сүйлөмдү бергиле бизге. Буну эми суроолуу формага кое турган болсок, should модалдык этишин сүйлөмдүн башына чыгарабыз дагы. Should we stay деп биз калышыбыз керекпи деп сурайт экенбиз. Азаматсыздар, эгерде дагыраак жаттайм десеңиздер, слайдты паузага коюп артыман кайталасаңыздар болот. Бул арада биздин мисалдарга карап алган маалыматты бышыктап алалы. You should not eat a lot of sweets. Сен көп таттуу жебешиң керек дейт. She should study hard. Ал жакшы окушу керек дейт. Байкасаңыздар, бул жакта сунуш берүү же кеңеш берүү болду. Кеттик, кийинки мисалдарды карап алалы. They should go to bed early. Алар эрте жатышы керек. You should not drink cold water. Сен муздак суу ичпешиң керек дейт. Эң жакшы, ушун менен should модалдык этишине мисалдарыбызды аяктадык. Эми have to модалдык этиши менен таанышалы. Бул модалдык этиш бизге аткарылышы милдеттүү болгон же аябай зарыл болгон кыймыл-аракет, эрежелер тууралуу сөз кылганда колдонулат экен. Кыргыз тилине керек, зарыл, абзел деп которулат экен. Мисалы, you have to work to earn money. Акча табуу үчүн иштешиң зарыл. Иштебесек акча табуу оор. Бир нерсе кылганыбыз үчүн акча алабыз дегендей. Кеттик анда эмесе have to модалдык этишинин кандай өзгөчөлүктөрү бар экенин таанышалы. Have to башка модалдык этиштерден айырмаланат экен. Себеп дегенде, башка модалдык этиштер жалгыз эле сөздөн турса, бул have этишинен жана to бөлүкчөсүнөн турган фразалык этиш экен. Ошондуктан have to модалдык этишинен сүйлөмдөрдү түзүп атканда, тактап айтканда, терс форманы жана суроолуу форманы жаратып атканда бизге to'ду жардамчы этиши
керектелет экен. Башкача айтканда, бул жактан карап алсаңыздар болот. Эгерде биз башка модалдык этиштерди өзүнө эле коюп өзгөртүп атсак, бул жакта модалдык этиштен тышкары туудуу жардамчы этиш дагы жанына коюлат экен, терс формада жана суроолуу формада. Азыр төмөнкү сүйлөмдөрдү, мисалдарды карап чогуу үйрөнөбүз. Мисалы, you have to come on Sunday. Сен жекшемби күнү келишиң керек деген талапты have to модалдык этиш менен айттык. Бул жерде have to модалдык этиш, ал эми come келүү негизги этиш. Ошонун жанында туруп баягы талапты түшүндүрдү. Эми ушул эле сүйлөмдү терс формага коебуз десек, анда бизге not терс бөлүкчүсүнөн тышкары do жардамчы этиши керектелет экен. Ошондо сен жекшемби күнү келбей эле койсоң болот деген сүйлөмдү you don't have to come on Sunday деп айтат экенбиз. Же you do not have to come on Sunday, баягы апостроф менен кыскартып койгон экен. Азаматчылар, эми ушул эле сүйлөмдү суроолуу сүйлөмгө коюп көрөлү. Do you have to come on Sunday? Сен жекшемби күнү келишиң керекпи? Дейт. Бул жакта модалдык этиш алдына чыкпастан, модалдык этиш ордунда эле калды да, жардамчы этиш сүйлөмдүн башына чыгарылды. Эсиңиздерде болсо, суроолуу сүйлөмдөрдү түзүп атканда жардамчы этиш дайыма астында турат. Бул жакта have to өзгөчө модалдык этиш болгондуктан ал жакта do жардамчы этиши бар. Демек, модалдык этиштин ордуна жардамчы этиш сүйлөмдүн астына чыгарылат экен. Ошондо сен жекшемби күнү келишиң керекпи деген суроону дагы бир ирет Do you have to come on Sunday деп түзөт экенбиз. Азаматчылар, кааласаңыздар слайдты паузага коюп артыман кайталап бир сыйра түшүнүп алсаңыздар дагы болот. Дагы кийинки мисалды карап дагы алган маалыматты бышыктайлы бирге. We have to listen to the teacher. Биз мугалимди угушубуз керек дейт. Бул жакта listen to бирөөгө угуу, кулак салуу деген негизги этиш болду. Ал эми have to анын жанына кошулду да угушубуз керек деген талапты түшүндүрдү. Эми ушул сүйлөмдү терс формага коебуз десек, бизге not терс бөлүкчөсү менен do жардамчы этиши керектелет. Ошондо биз мугалимди укпай деле койсок болот деген сүйлөм we do not have to listen to the teacher болот экен. Же кыскартылган варианты we don't have to listen to the teacher болот экен. Азаматчылар, эми ушул эле сүйлөмдү суроолуу формага койгонго көнүгөлү. Суроолуу формага койгондо бул жакта жардамчы этиш туду бар болгондуктан модалдык этиш сүйлөмдүн астына чыгарылбастан жардамчы этиш чыгат экен дагы төмөнкүдөй болуп түзүлөт экен. Do we have to listen to the teacher? Биз мугалимди угушубуз керекпи? Дейт. Do жардамчы этиши сүйлөмдүн башына чыгарылды. Сонун анда кийинки мисалдарды карап дагы алган маалыматты бышыктап алалы. Кеттик. You have to wear a uniform. Сен униформа кийишиң зарыл. Бул баягы жумуштагы эреже экен. We have to finish the homework today. Үй тапшырманы бүгүн бүтүрүшүбүз керек дейт. Эки мисалда тең модалдык этиш негизги этиштин жанында турду дагы эреже талапты түшүндүрдү. Кийинки We do not have to submit the report before Wednesday. Биз отчетту шаршембиге чейин тапшырбай деле койсок болот. He doesn't have to visit the doctor next week. Ал келерки аптада дарыгерге барбай деле койсо болот. Азаматчылар, өз алдынча мисалдарды түзүп дагы практика кылсаңыздар болот. Биз болсо алдыга жылабыз. Негизинен have to модалдык этишин үйрөнүп аткан учурда студенттер эң көп ката кетирген бир нерсе бар экен. Бул деген to have этиши менен have to модалдык этишин адаштырганда экен. Ошолорду адаштырбай, грамматикалык жактан туура так сүйлөгөнгө аракет кылыш үчүн биз ал экөөнүн айырмасын билишибиз зарыл экен. To have бизде менде бар дегенди түшүндүргөн толук кандуу этиш экен. Мисалы, I have a football game video. Менде футбол оюнунун видеосу бар дейт. Ал эми have to болсо, бул бизде эрежени, талапты билдирген абзел зарыл деп которулган модалдык этиш экен. Ордунан алмаштырбашыбыз керек экен. Мисалы, I have to watch a football game. Мен футбол оюнун көрүшүм керек дейт. Байкасаңыздар, былай to'нун ордун эле алмаштырып койгон. To have деген бул бизде толук кандуу этиш болсо, have to модалдык этиш деп айырмалап билишиңиздер керек экен. Дагы бир мисалды карап бышыктап алалы. To have менде бар, менде жок деген нерсени түшүндүрсө, I have a book. Менде китеп бар деп айтат экенбиз. Ал эми have to бул кылышым керек деп которулган модалдык этиш экен. I have to get up. Мен турушум керек дейт.
Азаматсыздар, бул биздин сабагыбыздын акыркы слайды болчу. Кийинки сабакта биз сиздер менен модалдык этиштерди колдонууга көнүгүүлөрдү аткарабыз. Себеп дегенде 2 сабакта 4 модалдык этиш менен тааныштык, аларды бышыкташыбыз зарыл. Бул арада дагы кошумча көнүгүүлөр, тесттер жана пайдалуу видеолор үчүн бизди соц түйүндөрдөн издеңиздер, окутул деп, же телефонго колдонмобузду көчүрүп Play Store'дон толук кандуу сабактарды, тексттик форматта сабактарды өтсөңүздөр болот. Кийинки сабактарыбызда жолугушканча саламатта калыңыздар.